мына ишти мен эми 2 ай болду баштап атабыз. Ооба министр болдум, депутат болдум. Дин саясатын башкардым. 4 ай камалып да чыктым СИЗОдо. Баары баштан өттү. Бирок чечүүчү кадамды президент таштады. Президентти байкап атасыздар. О кыргызча сүйлөп атат баардык барган жеринде. Алтыржын Шотландияга барып Глазгода кыргызча доклад жасады. Ошонун баары бизге сабак болуш керек. Жөнөкөй эле баягындай бир туура айтып атат авам. Жөн эле баягы эптеп эле күн өтсө болду деген жашоого өтүп алдык да. Мен сиз суроо бергенге чейин 1-2 эме бар экен, ошону окуп туруп жооп берип коеюн. Биринчисинде мугалим болсо керек жазып турган Осмонович мына келиш окуу жылында мектептерде кыргыз тилин сабагын сааттары азаят деген маалымат бар. Ушул маселеге кандай карайсыз? Эч кандай азайбайт. Баардык жоопкерчиликти мойнума алып айтам, азайбайт. Ал жөнүндө министр өзү дагы айткан өткөндө. Мен билбейм кандайдыр бир ушундай бир баягындай бир провокация болуп аткандай болуп атат. Яйланайдар, кыргыз тилине баарын өткөрөбүз, иш кагаздарды саны каяктан азайтабыз? Азайбайт. Кыргыз тилинин өзүнүн бюджети ошол боюнча сакталат. Балким кээ бир эмелер, структуралар боюнча тескерисинче көбөйөт. Баягындай жаңы окуу жылын адимгидей баштай бериңиздер. Ол абдан жакты мага. Саламатсызбы агай? Сиз өзгөчө мектептин жетекчилерине кайрылып, коюңузчу сураныч, кыргызча жыйын өткөрүшсүн. Кыргызча жыйын өткөргүлө. Жана кандай болуш керек? Кыргызча жыйын өткөрүш керек. Мына мектептердин санын көрсөттүм мен сиздерге. Балабакчалардын санын көрсөттүм. Динамика өсүп атат. Жаштар талап кылып атат деп айтып атам. Жаштар Бишкекте да аз, бирок талап кылып атышат. Кыргызча сүйлөтүп, кыргыз айрыкча миграцияда жүргөн жаштарыбыз абдан катуу талаптарды коюп атышат. Ошондуктан урматтуу мектептин директорлору, урматтуу балабакчанын башчылары, кыргыз тилинде чогулушту өтүп, кыргыз тилинде чогулуштун иш кагаздарын баардыгын жасай турган мезгил келгени чагылы. Биз бүгүн түштөн кийин, эртеге чолпонута да ошол билим берүү бөлүмдөрүн карайбыз. Ош шаарында бир эле эмени буйрукту 2 тилде чыгарат экен. Кыргызча, анан орусча. Абдан катуу эскертме бердик. Себеби эмне экенин билесиздерби? Себеби ошол кадрлар бөлүнүп башчысы орус аял экен. 40 жылдан бери иштейт экен. Мынакей көрдүңөрбү? Биздин өзүбүздүн кенебечтигибиз, оонабастыгыбыз жана башка. Ошон үчүн мектептин директорлорунун активдүү түрдө мамлекеттик тилди жүргүзүү саясатына биз абдан катуу көзөмөл кылабыз. Бул боюнча билим берүү министри да билет. Биз андан өтүп билебиз. Бул боюнча менимче Ысык Көл облусунун ыйган укуктук өкүлчүлүгү дагы өзүнүн аталган саясатын жүргүзөт деп силерди ишендирип кете алам. Рахмат.